намазымызды барыбыздан кабыл кылган болсун. Буюрса бүгүн негизи биздин келишибиздин себеби орозого даярдык көрүү максатында ушул айылыбызга колдон келишинче бир орозо тууралуу, орозонун өкүмдөрү тууралуу жана биздеги эң көп ката кетирилген маселелер, олуттуу маселелер ошолорду козгогонго аракет кылабыз деп 16 жана 17 февралга жарыя кылып келгенбиз. Анан бүгүн ажыкебиз Кайырбул ака неме кылып суранып, ошол өзүбүздүн акаларыбыздын талабы менен мынакей бир аз баян кылып, бүгүн негизи орозого байланыштуу эмес, эме тууралуу арыз чачкын маселелер, эркин тема боюнча сөз кылайлы деп чечтик буюрса. Буюрса биздеги дарат маселелери боюнча бир аз сөздөрдү айтып, андан соң кандай өзүбүздө суроо жооптор болгон болсо ошол тууралуу дагы колдон келишинче эмне маселелерди айтканга аракет кылайлы. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде Я ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ali Imran surасында Аллах Таала айтат: "Эй момундар, эгерде намаз окууну каалаган болсоңор, намазга турган болсоңор, анда даратыңарды алгыла" дейт. Колуңарды, жүзүңөрдү жуугула деп, кадимкидей колду чыканакка чейин кошуп жуугула, жүзүңөрдү жуугула деп эмне дараттын сүрөттөрүн кадимкидей Кудай Таала Кур'ан-ы Керимде баяндап берет. Демек бул жерден биз билебиз, урматтуу бир туугандар, намаз окуш үчүн биринчи очурда сөзсүз түрдө дарат бул эң маанилүү нерселерден. Даратсыз намаз болбойт. Ошол даратсыз намаз болбогон себептен дагы урматтуу бир туугандар эмне дарат тууралуу буюрса кенен болбосо дагы эркин темада бир аз айтып берели. Бул китеп урматтуу бир туугандар Ал-Мухтару лил Фатва деген Ханафи мазхабындагы биздеги эң чоң аалымдардын бирөөсү, ислам ааламында ушундай өтө чоң ат көтөргүс кызматтарды кылып кеткен имам Маусули рахимахуллахтун жазып кеткен китеби Ал-Мухтар лил Фатва деген китеп. Мындайча айтканда, имам Азам Абу Ханифанын мазхабы боюнча фатва бериле турган, фатвага ылайыкталган, тандалган маселелер. Ошол тандалган маселелердин жыйнагы боюнча айтат. Китабу Тахарати. يقول المصنف رحمه الله من أراد الصلاة وهو محدث فليتوضأ. Кимде ким намазга тура турган болсо, анда эмне намаздан турганда же болбосо намаз окууну ниет кылган болсо, анда даратын алсын дейт. Ва фардул вудуи. Эми ошол биз айттык, намаз үчүн эң маанилүү нерсе бул намаздын шарты, намаздан алдыңкы шарттардын бирөөсү, парзы бул эмне дарат дедик. Ошол дарат эми дарат тууралуу бир аз кенен бул жерде айтып берет. Ва фардул вудуи. Дараттын өзүнүн парздары бар, сүннөттөрү бар, жана мустахабтары бар, жана макрухтары бар. Эми дараттын парздары деген эмне, дараттын сүннөттөрү деген эмне, ал мустахабтары деген эмне, жана макрухтары деген эмне. Биринчи, дараттын парздары дегенде, урматтуу бир туугандар, ошол нерсенин түркүгү. Мисалы, бир тапчан сөөрү кура турган болсок, 4 буту болот го, ошол эмне сөөрүнү кармап турган 4 буту мындайча айтканда. 4 буттун эгерде бирөөсү жок болуп кала турган болсо, ал сөөрү, тапчан эмне болот, жыгылып калат. Ошол сыңарындай эле парз дегенде ошол дараттын парзын кармап турган нерселер булар эмне десе, гуслул вajhi ва гуслул ядайни ма'ал мирфакайн. Биринчи жүздү жуу. Бул жерде азыр эмне биз дарат алып баштаганда эмне кылабыз? Биринчи колубузду жуабыз, андан кийин оозубузга суу алабыз, андан кийин жүздү жуабыз. Бул жерде байкасаңыздар, биринчи очурда жүздү жууш керек деп атат. Бул эмнени айтып атат? Биз колубузду жууп атабыз го биринчи. Ал парз эмес десек, демек ал дараттын парздарга кирбейт.
Бул жерде башынан эле сөздү баштап атканда ва фардул вудуи деп атат.